Урматтуу Нурлан Кемелович, мына Бишкек шаарында Арча Бешик, жаңы конушу, Ак Ордо, ошол жактарга баягы элдин арасында эле мындай сөздөр жүрүп атат да, 4-5 үйдү алып туруп эле көп кабаттуу үйлөрдү салып атат деп. Шаардын көркүнү бузуп, грибокко окшоп эле чыгып калып атат деп. Ушуну токтотсо болобу? Албетте токтотсо болот. Бүгүнкү күндө биз генералдык план менен иштегенге гана баш койдук. Генералдык планда көрсөтүлбөсө, биз курулушка уруксат бербейбиз. Бишкек шаарынын ген планы чыйылып бүткөнбү толук кандуу? Же чыйылып атабы азыр? Бүгүнкү күндө иштелип атат, мэрия тарабынан иштелип атат. Эми ошондой жаңы конуштарга көп кабаттуу үй салууга бир моратория киргизишиңиздер керек да. Вообще шаардын мындай көркүн да бузуп атат. И ошол эле учурда көп кабаттуу үйдүн жанында жашаган биздин жашоочуларга да бир кыйын абал жаралып атат. Ушуну колго алышыңыздар керек сиздер. Жарайт. Анан могу бизде Баткен областындагы шаарлар, айыл өкмөттөрдүн ген планы толук бүтө элек, качан бүтөт ушулар? Ар бир айыл өкмөт. Бүгүнкү күндө Баткен облусу боюнча биз тыкыр көзөмөлдө. Себебин айта кетсек, бул алыскы эң алыскы областыбыз болгондуктан былтыр ген пландардын баягы акча бөлүшүнө жараша аракетибизди көрдүк, бирок тилекке каршы бардыгы бүтө элек. Жакын арада бүтүрүүгө аракетибизди толук көрөбүз. Эми сиздерге жыл сайын бөлүнөт акча, туурабы, ген план чийгенге? Туура. Быйыл Баткен областында сизде маалыматыңыз барбы? Канча акча бөлүндү, канча айыл өкмөттүн ген планы чийилет? Азыркы учурда акча каражаты бөлүндү, бирок ар бир область боюнча жанында маалымат жок эле, бирок мен сизге өзүнчө маалымат жөнөтөйүн, уруксат берсеңиз. Хорошо, макул. Анан бизде бир топ жаштарыбыз, патриот жигиттерибиз региондордо да акча чогултушуп, Россияда иштеген мекенчил жигиттер спорт комплекстерди куруп атат да. Анан куруп акчалар жетпей токтоп калып атат. Сиздерге ушунда спорт комплекстерге колдоо болобу? Жардам бере аласыздарбы? Ушуну айтып коюңузчу. Албетте биз колдоого дайынбыз. Кээ бир мисал катары айта кетсем, кээ бир спорт комплекстер бар, ошондой салынган, бирок документтери жок. Алардын биз документтерин бүтүрүп берип атабыз. Ал эми жанакы курулуш башталып, бирок аягына чыкпай калгандарды биз изилдеп, проектисин кайра дайындап, аягына чыгарып берүүгө дагы күчүбүздү жумшап атабыз жана мындан ары дагы аны кылууга дайынбыз. Мага Кадамжай районунан бир топ айыл өкмөттөрдөн келди, бир 4-5 спорт комплекс бүтпөй калыптыр да. Мен анда сизге кат жиберейин, колдон келсе ушул жардам берип койсоңуздар жакшы болот эле. Рахмат, ишиңизге ийгилик.